Аялы менен күндө урушкан эркектер, сиз тарбияңызга диний адабияттар менен карап көрүңүз. Азыркыча көп китептер которулуп калды. Үй бүлө темасында, ажырашыш, үй бүлөнү сактап калуу темасында көп нерсени окусаңыз, үйрөнсөңүз болот. Ошол учурда өзүңүз да окуйсуз да, китеп сизди айта баштайт. Сен мына жериң мындай деп. Азыр мен сиз бетиңизге айтсам, сиз мага жамандашыңыз мүмкүн, сөгүнүшүңүз мүмкүн мага, сен ким элең дешиңиз мүмкүн, бирок китептен өзүңүздүн касиягыңызды окуган учурда китепти эч качан уруша албайсыз, өрттөп салбайсыз, уруп авторду издеп табам, өлтүрөм дей албайсыз да. Ошондой экен, өзүңүздүн касиягыңызды китептен тапканыңыз өтө жакшы да. Диний адабияттар өтө көп которулуп калды. Кыргыз тилиге окуңуз мекендешим, окуңуз. Кээ бир үй бүлөлөр ушундай уруша беребиз дейт да. Мен билбеген абалда көп талак берип коюпмун, аялымды урупмун, зулумдук кылыпмын. Неге десе, көрсө мен ата-энемден жуккан экен. Ата-энеме мындай бар жогу кетип, мындай талак берип коюш системалар жөнөкөй эле дейт да. Жаштыгыбыздан ушул ызы чуунун, ата-энемдин ызы чуусунун ичинде чоңоюп, бизге дагы бул кадимкидей таасир берип калыптыр, жугуп калыптыр. Бүгүн дагы аялым, мен бир туугандарым да ушундай урушат күндө, эжелерим дагы урушуп кайтып келип кайра кетип жүрөт. Мен дагы ошол нерсе мага дагы өтүптүр. Аялым менен күндө уруш жаңжал, ызы чуу, ал нерсе болбосо мээбиз бир нерсе дофамин албай кала турган болуп калыптыр дейт да. Чындыгында ошондой. Ошондуктан маани бериңиз. Өзүңүздү оңдоого аракет кылыңыз. Эркек киши эрийт. Аялдар эркекти эриткенди билиңиз. Мисалы бирдеке алып берсе, жөнөкөй чай алып береби, кайлуусуга алып барып кичине шириндик алып береби, рахмат айтканды билиңиз да. Эркек киши ушундай адам, ал падыша, лидер. Чындап кинг да ал. Ал өзүн лидер сезгиси келет, падыша сезгиси келет ар дайым. Эч качан ханычага баш ийип, базир болуп жүргүсү келбейт да. Сиз аны падыша сездире алсаңыз, чындап кичине нерседен разы болуп, сүйүнүп, ой падышам, ой деп сиз күчтүүсүз деп адаттан колдогонду билсеңиз, ошо аз нерсе кылып атабы, ошол нерсе барган сайын көбөйөт. Чындап эле сабырдуу болуп, шүгүр кылып, рахмат айтыңыз да, эритиңиз да эриңизди. Бир көйнөк алып берди 3000 кийинкисинде дагы алып берем дейт, дагы алып берем дейт. Сиз кулагым менен сүйөмүн, жакшы сөздөрдү айтпайсың. Жок, кулак эркек киши дагы ошондой. Кулагын лагмандар менен веревкалар менен уруп таштайм. Эркекти эритиң. Эркекти эритсеңиз көп нерсе кылып коет сизге. Ай, дүмп болуп, бир рахмат жок, бир ыраазычылык жок, анда эркек кишинин көңүлү кала баштайт. Сизден колун тарта баштайт. Андай болбош керек. Фокусуңду бир жерге карат. Бир ишти баштайсыңбы, бир бизнести баштайсыңбы, окууну баштайсыңбы, фокусуң бир жерде болуш керек. Бүгүн адамдардын ою чачыранды. Миңдеген ашча ойлонуп жүрөт, же ошолорду унутуп койбойт, же кылып койбойт. Ушул арасатта жүрө берет да, өзүн өзү кыйнап. Ашыкча давление, ашыкча сахар, ашыкча оору кылып, жүк кылып. Сиз 2 килограмм жүктү эле пакетте асып алып желкеңизде 2 күн жүрүңөрдө, кандай ашыкча сиз ошо өзүңүздү? Мээңизде канча ашыкча жүктөр бар мекендешим? Неге тазалабайсыз өзүңүздү? Неге рухуңуздагы жаман кирлерди жууп таштабайсыз? Душка түшүп жуунганда, кириңизди чыгаргандай. Адам өзүн тазалаш керек. Денеге душка түшкөнүбүз сыяктуу, рухубузду, жүрөгүбүздү, мээбизди тазалап турушубуз керек. Ошо биз күндө душка түшкөнүбүз сыяктуу булар дагы муктаж мекендештерим. Эмнеге Эшмат мачитке кирип кетип атып, кайгырып, капа болуп, мечитке сүйрөлүп, араң кирет дагы чарчанды болуп. Чыгып атканда здоровый болуп, сүйүнүп, кубанып чыгып калат. Неге? Себеби ал милдетин аткарып, имандын рухий азыкты алып чыкты да, баягы рухий жагы бир душка түшүп чыкты. Ошон үчүн ошондой кайф, рахат, бактылуу болуп чыкты. Фокус бир жерге каралышы керек, урматтуу мекендешим. Карабасаң бактысыз болгонуң ошол. Бүгүн сени алаксыта турган нерселер өтө көбөйүп кетти. Автобуска чыгасың, реклама, машинага киресиң, реклама, көчөдө кетип атсаң, төп чоң лазерный рекламалар. Бирөө көпчүгүн көрсөтүп алып, бир нерсе реклама кылып аткан, бирөө эмчегин ачып алып, дагы бирөө нерсени реклама кылып аткан, бирөө биякта Эшмат Ташмат Эшматты, мынау концерт, мынау маякта, анандай, анау чалып бала өлүп калды, мынау мындай болду деп. Интернетти ачсаң эми интернет мусор телефон, турушу. Болгон болбогон пайдасы бүт нерсе бар да ошол жерде. Сени алаксты, фокусуңду өзүгө алайы деген нерселер толтура дүйнөдө мекендешим. Сени фокусуңду акча кылышат. Сен фокусуңду берип бир реклама көрөсүңбү, алар кадимгидей акча алышат ошон үчүн. Фокусуңду эч качан берип койбо мекендешим. Бир жерге фокусуңду карат, окуйсуңбу, до конца оку. Иштеп атасың, до конца ишиңди кыл. Фокусу бир жерге каратып, бир результат көрсөтпөсөң, фокусуң ал жерге чачырай берсе, бир нерсеге дагы жетпей каласың. Сен өндүрүлүп жаткан рекламалардын курмандыгы болуп каласың. Сен байып жаткан байлардын товарыдай болуп каласың жөн эле. Ошон үчүн өзүң фокус чарат. Өзүң фокусуңду кур. Аялыңызга көйнөк алып бериңиз. Көйнөк алып бериңиз. 3 сомдукпу, 3000 сомдукпу, айырмасы жок, көйнөк алып бериңиз. Өзгөчө өзүңүз барып
мынысы жакшы экен, мынысы жакшы экен, мынау жакты, мынау жакпады деп тандашып, жардам берип, өзүңөр маслихатыңыз аялыңыз менен барып, ошол базардагы системаны чогуу көрүп, чогуу сүйлөшүп, чогуу сухбеттешип, кошумча жактан чыгып кичине шашлык жеп, бул бакыт да кадимкидей. Көчөгө чыгышыңар, бирге жүрүшүңөр, ошол жерде көйнөк алышыңар, бул кадимкидей шан шөкөт. Аял өзгөчө сүйүнөт. Буту жерге тийбей сүйүнүп, асманга секирип калат. Ошондуктан сизге маанисиз нерселер бирөөлөр үчүн мечта да, чындыгында. Анан урматтуу эже карындаштарым, эч качан күйөөңүздү жаман күмөнгө калтырбаңыз. Жаман күмөнгө калтырбаңыз. Кээде кичине сабыр кылганды билиш керек. Балким сизге чогултуп атат, көбүрөөк бир нерсени кылып берейин деп, подаркалардын көбүрөөгүн берейин деп. Сиз ойлогон дата, сиз ойлогон идеал нерсе болуп калбайт да подарка түрүндө. Кокус бир күн эле күтүлбөгөн жерден күтүлбөгөн нерселер болуп, толук түрдө болуп кетиши мүмкүн. Ошого кичине сабырдуу болуш керек аял киши. Бактылуулуктун эң негизги, эң чоң, эң кичине шарты бул өзүңдө бар нерседен ыраазы болуу. Бир кашык барбы, ушуга шүгүр кылуу, ушу менен бактылуу бол. 10 кашык болгондо бактылуу боломун дебе. iPhone 5 алтың барбы, 15, 17 Pro Max алганымда бактылуу болом деп ойлобо. Бир балам бар, балам бар, кээ бирөөлөр эркек баласы жок, кыздары бар. Эркек балалуу болсом бактылуу боломун дейт да. Кийинкиге таштайт бактылуу болом. Менде Kia Morning бар, мен 5 тыксам машинаны, ошондо бактылуу болом дейт. Ишенесизби, ошо адамдар бир нерсеси бар, бир нерсеси жок, бирок бир нерсеге жетем дегенде бактылуу болом деген адамдар ошол нерсе келген учурда, 5-тини, iPhone 17-син алган учурда да бактылуу болбойт. Эмне үчүн? Себеби алардын мээси ушундай түзүлүп бүттү, жүрөгү ушундай түзүлүп бүттү, что бир нерсени кемчилик кылып алып, ошол нерсеге көнүп алышкан. Аны кемчилик кылып алып, жетишпестикти качан жеткенимде бактылуу боломун деген системага мээсин үйрөтүп алды да. Булар ошол нерсеге жеткенде да бактылуу болбойт. Бакыттын негизги сыры өзүңдө азыр не бар? Абсолютно голый көчөдө калып кетсең дагы, ич белең жок, турса-пурсаңача жетип кетсе дагы, сенде ден-соолук бар. Колу бутуң көрүп турат. Ошол менен бактылуу болгондо үйрөнүшүң керек да адам. Момун адам менен момун эместин адамы айырмасы, момун түрмөгө түшүп калса дагы, түрмөнүн кичинекей айнегинен күндү карап туруп бактылуу боло алат да. Себеби анын жүрөгү ток да. А момун эмесчи. Ага дүйнөнүн жарын берип койсоң да тойбойт, ыраазы болбойт, бактылуу болбойт. Эмне үчүн? Могу жери өлүп бүткөн себеби. Ошондуктан адам пикирлешин өзгөртүш керек да. Өзүңдү өзгөртүүнү кааласаң, пикирлешиңден башта. Сойку менен аялдын айырмасы, сойку түнү менен рахат берет, эрте менен турганда сиздин желкеңизде миңдеген күнөө и акчасыз каласыз. Адал жарыңыз түнү менен не иш кылсаңыз дагы сооп болосуз и берекелүү болосуз. Кошумча 3-чү балалуу дагы болосуз. Турушу витамин, турушу пайда. Эгер сиз үйлөнсөңүз, өмүрлүк жарыңыз болсо. Турушу зыян, кесепет, бале, оору, кырсык, проблема бул сойку. Ошондуктан сойкуга барбаңыз. Урматтуу эркектер, үйлөнүңүздөр. Вообще чыдабай кетсеңиз, экинчиге үйлөнүңүз. Бирок эч качан сойкуга барбаңыз. Вейп, одноразка сигарет чеккен кыздарга 3 негизги зыян. Биринчиден туубай каласың. Жатыныңа баланын өсүп өнүүсү ошол системаларга түздөн түз таасир бере турган нерсе бул сенин колуңдагы электронный сигареттер. Сен ойлобо, тамеки пайда менен сыгылышым, анда мындай деп татапата деп ар кандай шылтоолорду айтып, өзүңдү актап чегишиң мүмкүн. Бирок сени баары бир каралатат. Эң азы да не? Өтө көп зыяндарды алып келет башыңа. Экендешим, Анан териңе, сулуулугуңа зыянын берет. Терс таасирин сөз түрдө берет. Никотин кан тамырларды кысат. Бетиңе тез тырыш түшүрөт. Кыздардын эң корккон нерсеси тез картайып калуу. Сигарет чеккендер байкасаңыз, косметика, кытайский химикаттар менен араң бетин сактап атат. Бирок баары бир ошол нерсе жеңип атат да. Себеби ал сигарет. Сени жок кылат, урматтуу эже карындашым. Ден соолугуңа дагы олуттуу зыян алып келе турган нерсе бул сигарет. Өзүңө кошуп башкаларды дагы өлтүрүшүңө себепчи боло турган бул сигарет. Көз карандылык эң жаман нерсе, көз карандылык. Үйрөнүп каласың да бул нерсеге. Сен жеңил санап башташың мүмкүн, 11-чи класспыз, жашообуз толтура биздики деп. Бирок өпкө өтө катуу үйрөнөт. Жүрөккө зыян келтирет. Ар дайым сени кысат, сыгат. Ошондуктан сигареттен алыс болуш керек. Өтө көп көз каранды болуп каласың никотинге. Өзгөчө баягы жеңил сигареттер, электронный сигареттер
жүрөк өзгөчө vibe, кайфты берет да. Ошондуктан тез зат алмашуу болуп, тез үйрөнүп каласың. Дем алуу системаларыңа, өпкөңө, мээңе, бүт бардыгына зыян алып келе турган нерсе сигарет. Аз жашайын, балам иймалып төрөлсүн, керек болсо төрөлбөй эле калсын, өзүмө, чөйрөмө бүт зыян алып келейин, эң азда карманыма, чөнтөгүмө зыян алып келейин десең, чеге бер. Чеге бер. Эркектердин эң жаман сөзү кааласаң кал, каалбасаң кет дегени аялына. Аялыны кааласаң кет дегени бул колуңан эч нерсе келбейт дегенге барабар да. Аял кишилерге эң оор тийген нерсе дагы ушул, кааласаң кал. Бул аял киши жактан ойлонсоң, мисалы үчүн же керек деп керек эмессиң, же сүйүп сүйүлгөн адам эмессиң, же кордолуп бир жолу кеткен адам эмессиң да. Сен бир ылымылык бир жердесиң да, бир саздын ичиндесиң. Же батактан толук чыгара койбойт сени, же батакка батырып өлтүрүп койбойт да. Ошондой жерде, ылымылык жерде болуш өтө кыйын. Же ал жак эмес, же бул жак эмес болуш өтө кыйын да. Ошондуктан эркектер бар, мендейин таппайсың дейт да. Ажырассак мендейин никогда таппайсың. Ооба. Сиздей жаманды эч качан таппайт. Балким сизден жакшысын табат, эң жакшысын табат сизде. Бул деген ажырашышка жол деген эмес. Балким сиз аны бактысын кармап турасыз, сиз аны кордоп атасыз, сизден кийин ажырашып балким сонуга тийип кетет. Эркек адамдын сөзү кандай болот? Ажырашып атканда дагы менден жакшысыга жолуккун. Дуам сага ошол деш керек да. Эркек, чыныгы эркек ошондой дейт да негизи. Анан эркек болмуш эркек сен андайсың, мандайсың, мендей чыкпайт жашооңду, мендейин таппайсың кайра деп ошондой сөздөрдү айтышы мүмкүн. Чала бул эркек. Бирок чыныгы эркекче мамиле кылат. Жада калса душманы кадаган. Эриңиз менен уруштун эң оңой жана тез 3 жолу. 3 жолдон кийин эриңизди урушсаңыз болот, эркек болсоңуз аялыңыз менен урушсаңыз болот. Бул кандай десеңиз, биз огородко жаман оттор өлсүн деп, мисалы үчүн ошол жака сууду эле койбой койсок, суу жоктугуна байланыштуу ошол жердеги тикен чөптөр өзү эле кургап калат. Эмнени айткым келет? Сууну эле бербей койсок, кээ бир темаларда ал жер өзүнөн өзү жоголуп кетет. Биз көп нерселерди орчундуу ойлоп алабыз, бирок жөнөкөй эле нерсе болот ошол. Эки государствоны, мамлекет уруштуруп койгон нерсе себебин изжат этсең жөнөкөй эле нерсе болот. Неге бир келишпестиктин айынан миллиондогон адамдар зыян тартыш керек дегим келет. Биринчи жолу ошол проблема чыккандан кийин, келишпестик чыккандан кийин, ачуу келгенден кийин убакытты артка түртүңүз. Эртең келишебиз, эртең сүйлөшөбүз деп коюңуз. Уктап тургандан кийин, тамак жегенден кийин, башкалгандан кийин ошол жөнөкөй жада калса урушка арзыбай турган тема экенин билип каласыз да. Аял же эркек экөөңөр бири-бириңер тарабынан бир келишпестик болсо, биринчиден не кылгыла? Сейилдеп келгиле. Сейилдегенден кийин урушабыз дегиле. Сейилдеп келгенден кийин, экинчиде тамак аш жегенден кийин тамак кылып, тамак жегиле. Тамак аштан кийин урушабыз дегиле. Ошондо дагы тарап кетпесе, анда уктап турайлы дегиле. Анан мушташабыз дегиле. Уктап турдуңарбы? Дагы да урушуңар келип атабы? Анда Туркияга, эң азында Европага бир саякат кылып келейле. Анан мушташайлы дегиле. Ошондо да урушуңар келип атса дагы, ана мен алдыма келгиле. Дагы жолдору көп. Урушпай турган кылып коебуз. Буюрса. Ушундай нерселерди айтып берем. Ишенесизби? Ажыраша албай каласыз. Ысык көлгө бара жаткандарга үч эскертүү. Ысык көлгө барып жаткан жигиттер, жаштар, чөмүлгөнү бартасыңарбы? Чөмүлгөнү баргылачы да эле. Чөмүлгүлө башка иш кылбагыла, көлдү жегиде булгабагыла. Жыныстык катнаш кылып аткандар дагы жок эмес. Ошентип звезда болуп аткандар дагы жок эмес. Уюлуу телефондордун ичине кирип башка болуп. Азыр бүт бардыгы жер камера азырчы. Абсолютно бар жак камера. Башкалардын туура эмес нерсеге кирип кетишине сенин видеолоруң себепчи болуп калбасын. Биринчиден, ошо барып жаткан жаштар колдо пиво, арканда жыныстык каражаттар, таблеткалар, жанында девушкасы. Булар ясно да, булар кандай эс алыш. Көлдүн жээги таза аба, табият башкача, бир лечение алайын, бир чуркайын эртең менен, физик күчтөнөйүн, правильный питание кылайын, жакшы максатта баргандар дагы жок эмес, бирок ошол эле учурда арам максатта баргандар дагы жок эмес. Сууга түшүүдө этият болуңуздар.
терең жерге барбаңыздар. Миң өзүңө ишенсең дагы, спортсмен болсоң дагы, ортосуна барып алба. Адамбыз биз. Табияттан назикпиз. Ортого баргандан кийин миң кыйын түшсөң дагы тамыр тартылып калышы мүмкүн. Балык келип көпчүгүн тиштеп алышы мүмкүн. Ар нерсе болуп кетиши мүмкүн. Сүзө албай калышы мүмкүн, а? Ошондуктан суга түшкөндө өзгөчө жаш балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Канча бала өлүп кетип атат. Урматтуу ата энелер, кайра айтам, балдарыңыздарга сак болуңуздар. Ары чөмүлүп атканда, айырга барып келе коеюн, балам карап тур дебең. Өзүңүз караңыз, а? Эч качан сизчелик балаңызды башка бирөө карабайт. Экинчиден, күндөн сактанууну унутпаңыз. Ыстык учурда баш кийим маселелери, күндөн коргоочу крем маселелерди колдонуу жетиштүү. Суу ичүү негизги маселелерден. Ыстыкта көп суу ичиш керек, а? Анан дагы бир суранычым, анан кайра суранарым, табиятты таза сактайлы, ысык көлүбүздү таза сактайлы. Туристтерге жылуу мамиледе болойлу мекен иштерим. Ал туристтер бизге, мындайча айтканда, өнүгүүбүзгө, биздин ысык көлүбүз дагы да таза болуп, дагы да сонун болушуна себепчи болуп аткан адамдар алар. Аларды беш нерседен макулбу? Аларды эч качан коркутуп, жаман жакшы сөз айтып жүрбөйлү. Жол берип коелу, карап турасың, казак номер, машинасы казак номери, жол берип кой, рахмат айтып кой, анча чай алып берип кой, турист экенсиз деп. Өзбек туугандар келет, уз деп турабы машинасы номер. Аны сыйлап, жол берип кой. Ошондой экен, мына Россия, казак, кошуна өлкөлөрдөн туристтер көп келет бизге, ысык көл көзгөчө. Биз жылуу мамиледе болушубуз керек. Туристтерди качырып албайлы мекен иштерим.